Алтынбек, Рыскелди Чыныбекович sizde. Рахмат Жан. Мұхаммедқали Дүйшекевич, 2 жыл мұрын сіз өкмөттің башына келдіңіз еле, анан жаңы командаңызды ушул жерге алып келдіңіз еле. Ошондо мен тамаша тарихинде айттым эле, балдардын өкмөтү кетип, чалдардын өкмөтү келген экенсиздер, чапанын сүйрөгөн, чарчап калбасаңар болду депчи. 2 жылга жетпеген мөөнөттүн ичинде алмашпаган 2 министриңиз калыптыр, анан 3 вице-премьер-министриң калыптыр. Калганын баары 2 жылга жетпеген мөөнөттүн ичинде үзөңгүдөн буттайды, эрденге чукулчайды дегендей эрден шыпырылып түштү. Бул баягы орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт дегенге эле келип калды. Мен эми бир нерсени айтайын да, ушу Жеңиш Парпиевич жөнүндө. Мына сиз аны кураторлук кылып 2 жакка койдуңуз, ЭЭПке, анан чек арага. Куратор да бул туурабы? Эми ал орусча куратор, кыргызча куратор да. Бирок бул ушул 2 жактан куратпадыбы? 2 метр баткенден чек араны чечкен жок, анан эң негизги 2 маселени чечкен жок. ЭЭПтеги бул үчүнчү мамлекеттердин унааларга болгон бажылардын жеңилдетилген тарифин чече албай койду. Анан Россиядагы биздин мекендештер которгон акчага коюлган 100 000 сомдук чектөөнү чече албай койду. Анан 2 нерсени чече албаган, 2 метрди чече албаган кишини азыр айтып атасыз, буну биз Баткенге койдук депчи. Ой, Баткенге байлап койсун да чече албайт. Компетентный адам эмес экен да. Мен митингге чыгарам, мен сот көрөм деп жүрөт. Эми Замирбек Марипбаевич, сиз айтып атасыз да, мен өз ыктыярым менен кеттим да. Эми өз ыктыярым менен кызматтан чейрек кетет, анан жашоодон да чейрек кетет да. Бул шаблон эсерден бери аткан. Эми сиздин кетишиңиздин негизги себеби бул бюджеттин киреше бөлүгүн аткарылышы себеп болдугу деп эсептейм. Бирок самое слабое звено сиз эмес, Разаков болчу. Бирок ошонусу да мен сизге 2 гана суроо берейин, мага так жооп берип койсоңуз, бюджеттин киреше бөлүгү канчалык деңгээлде аткарылды, анан кайсы тармакта аткарылбай калды? Рыскелди Чыныбекович, рахмат. Бюджеттин 2019 жылга мамлекеттик бюджет 100% аткарылды. Андан сырткары мына таможня боюнча бир аз проблемаларыбыз бар. Буну өзүңүздөр дагы билесиздер. Азыр эми акыркы даныйларды чыгарып атабыз. Биз мына кече комитет по доходам буну да карадык. Ошол жерде дагы мына азыр 1 жума, 2 жуманын ичинде бизге акыркы маалыматтарды Министерство финансов берет. Ошонун арасында бүгүнкү күндө азыр божомолдо 97,5% аткаруу болуп атат. Божомолдо менен. Жалпы. Сиз кече башкача сүйлөгөнсүз, бүгүн башкача сүйлөп атасыз. Биз 3 миллиард 218 миллион сомго секвестирование кылып бербедикпи? 28 ноябрда. Салык канча чогултулду? Рыскелди Чыныбекович, салык мамлекеттик бюджет 100% толду. 100% толду. Айтыңыз, канча чогултулду? 60. Азыр мен 83 миллиард. Толук цифраны 88 235 миллион болчу. 3 миллиард 218 миллион. 78 жалпы 78 миллиард 200 миллион сом. 10 секунд. 88 235 миллион. Биз бекитип берген бюджет 2019-га туурабы? Андан кийин 3 миллиард 218-де алсаңыз 85 калат атпайбы? 83 чогултсаң каяктагы менин башымда отурат? 2 миллиард ким урдат? Рыскелди Чыныбекович, мына сиздерге биз бюджетти алып келдик. Өзгөртүү толтурлар сиздер колдоп бердиңиздер. Ошондон кийин мамлекеттик бюджет 100%га толуп атат. Рахмат. Мен жооп берип коеюнчу, кичине толуктап. Рыскелди Чыныбекович, ошондой жана сиз айтып атканды мен түшүнүп атам. Башында бекилген, башындагы эми мындай да экономикада өзүнчө мындай тирүү организм сыяктуу, кээде өсөт, бир тармак өсөт, бир тармак кайра кыскарат деген сыяктуу болуп, ошонун баарын тастыктап келип, ноябрь айында силер кабыл алып бербедиңерби? Ошол мыйзам катары да буларыңар кыскарттыңар, кошконун коштуңар деп. Ошол кийинки кабыл алып берген өзгөртүүсү менен аткарылды да. Ал аткарылды. Мурункусу башындагыны биз айтпадыкпы, кандай жүйөлүү себептер менен кайсы статьялардан кемит. Аны силер өзүңөр кабыл алып бербедиңер. Чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар, ушу менен 15 мүнөт танап биз 11